Кийинки сөз Талиева Камила Абдыразаковна да. Рахмат, урматтуу. Биз кече күнү комитетте абдан талкуу кызуу болду. Мыйзам долбоорлору чынында ушундай кызуу талкууда болуш керек да. Регламент боюнча дагы мына бул кече абдан жакшы талкуу болду. Урматтуу төрага, бул мыйзам долбооруна сиздер мына бир топ депутаттар соавторлук менен алып чыгып атсыздар. Анан докладчы кылып Уланбердибаевичти абдан туура коюпсуз да. Урматтуу төрага, мен сизге кайрылып атам. Уланбердибаевичти абдан туура коюпсуздар деп атам, докладчы кылып. Эми нерв экен да бул кишинин. Кече күнү эмне гана деген сөздөрдү айтып, парыбызды чыгардык да, баарыбыз ошол оюбузда гана. Чыдап бир кишиге жаман айтпай ушул чыдап отуруп берди. Мен Уланбердибаевичке ыраазычылык билдирем. Ошол мамлекеттик кызматтарга колдоно турган жигит экен да. Ушундай нерви бекем киши экен. Муну да баалап коюшубуз керек да. Анан кече абдан ошол кызуу талкуу болду, мага абдан жакты. Кызуу талкуу болгон. Председатель комитеттер ушундай болуш керек да, чынында көтөрүмдүү болуш керек да. Рабочий моменттерде ушундай бир мындай көтөрүп коюш керек. Председатель комитет болгондон кийин жүгүн да көтөрүш керек да, туурабы? Мен ошол сизге ыраазычылык билдиремин. Анан мен муногу сунуштарды чындап эле Уланбердибаевич сунуш берсек кабыл аласыңарбы десек, кабыл алабыз, бере бергиле десе, сунуш берип алыппыз дагы, өтпөгөн бул сунуштар экен. Бекер эле бериппиз, чынын айтсакчы. Баарыбыз ишенип алыппыз, балалык кылгандай болупчу. Ишенип алып берсек, бири да өтпөй калды. Анан экинчиден бул эми мыйзам долбоору ушу менин оюмча 1000 жылда сак деле өтүп кетет окшойт. Ошо эми окшогондон кийин мен ушу бир нерсени айткым келип турат да. Шайлоочуларга гана кайрылышка туура келет да. Мен жанагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматта 5 жылдан кем эмес иштеш керек деп атамын да. Бул тажрыйба керек деп атамын да. Тажрыйба болуш керек. Бул жерге келгенден кийин мыйзам долбоорлорун түшүнүш керек, талдай билиш керек. Мамлекеттик кызматтын мындай акы-чүкүсүн, баягы ашканасын түшүнүш керек да. Анан кийин эч жерде иштебегендер, анан эл ушуну, мен элден ушуну суранат элем да. Мамлекеттик кызматта тажрыйбасы бар, билимдүү ушул мындай талапкерлерди шайлаш керек да. Эми башка бул мыйзамга биз киргизе албай калдык. Бул сунушубуздучу. Ошон үчүн Уланбердибаевич, муногу мыйзамыңардын эми кээ бир айрым сунуштар учкай кирди деп атасыңар. Анан Кудай буйрса эми муногу бул мыйзам өтүп кеткидей болсо, мен ушул мыйзам элибиздин ынтымагын ыдыратпасын, элибиздин биримдиги бекем болсун. Ушундай шайлоолордон чыгат да баягы неменин башычы. Ошон үчүн ушул шайлоолордо ушул мыйзам иштеп кетишин эле каалап калдым. Башка чынында бул нерви жукалар бул тиги мыйзам талкууланып атканда. Рахмат, Камила Абдыразаковна. Рахмат, жылуу сөздөрүңүзгө. Жакшы сөз да керек болот кээде. Жакшы сөз жан эргитет дейт.